Ошентип бардыктуу телекөрүүчүлөр, биз майрамдык эфирибиздин экинчи коногу менен тааныштырган турабыз. Анын алдында сезим негизи эле ушул маданият тармагы Кыргызстанды дүйнөгө таанытып келет. Мына жакында эле Россияда мына ошол Кыргызстандын атайын маданият күндөрү белгиленди. Ал жерде да биздин театр кызматкерлери, ырчыларыбыз барып, кыргыздын бир ырларын даңазалап, ошол эле убакта багыл кол өнөрчүлүктөрүн, кыргыздын иши кызак каада салттарын көрсөтүп жүрөт да. Негизинде эле маданият өкүлдөрүнө сенин көз карашың кандай? Башка жакка барып багыл өздөрүнүн маданий программаларын көрсөтүп атат. Ал жакта дагы кандай программалар көрсөтүлүш керек? Туура айтасыз кесиптешим, сизге кошулам. Негизи эле Кыргызстандын желегин желбиреткен мына ушул маданият тармагы десек болот да. Мындан ары дагы маданият кызматкерлерине дагы бир дем шык берип колдоп турган, албетте биз дагы колдоп турушубуз керек. Ал эми бүгүн экинчи коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Тааныштыралы. Тааныштырардын алдында мынакей ошол урматтуу телекөрүүчүлөр, маданият тармагында 716 маданий үйү бар экен. Ошол жерде жалпы маданият кызматкерлери иштейт экен. Анын арасында 29 театр, жана ошондой эле 89 балдар музыкалык мектептери, жогорку окуу жайлар, жана ошондой эле эң кызыгы бул жерде атайын Манас театры жана Айтыш театрлары дагы Кыргызстанда жаңыдан түптөлүп салынып жатканы бул жалпы биздин маданиятка болгон президентибиздин, жалпы өлкө башчыларынын колдоосу десек болот. Эми негизи эле маданият тармагындагы өнөр адамдары жөнүндө кызыктуу окуялар, кызыктуу мүнөттөр көп да. Анын баарын айтып отурбай биз келген конок менен тааныштыралы. Ары сыймыктуу, ары түйшүктүү кесиптин ээлери болгон маданият кызматкерлерин бүгүнкү майрам менен дагы бир жолу куттуктап кетким келип турат. Ал эми бүгүн куттуу студиябызга келген коногубузду тааныштырып өтөйүн. Маданияттын мыкты кызматкери Суран Садыбакасов мырза. Саламатсызбы? Ассалам алейкум, Суран, кош келиптирсиң. Рахмат. Майрамың менен. Майрамыңар менен бирге болсун. Биз келген кишилерге айтып атабыз да, бүгүнкү майрамды эмне менен баштадыңар, таң эрте кандай башталды майрам деп. Эми бүгүн кесиптик майрам, өзгөчө байгыл. Эми жалпы маданият кызматкерлерге күндө майрамда, анан күндө той дегенде, анан бүгүн эми өзүңөрдүн майрамыңар кандай башталды таң эрте? Рахмат, кутман күн. Саламатсыздарбы биринчиден. Анан ошол азыр алгач биринчи ошо кесиптештерди куттуктап коеюн. Туура. Жалпы ошол кесиптештерди ушул маданият айдыңында, маданият чөйрөсүндө ушул эмгегин өтүп аткан жалпы ошол маданият кызматкерлерин бүгүнкү кесиптик майрам менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Маданият улуттун жүзү дейт. Маданият ошол улут мамлекет ошол негизинен маданияты менен өзүнүн каада салт, нарк, населе менен улут болот экен жана ошол башка улуттарга ошол өзүнүн көнөрбөс ошол каада салты менен гана бир айырмаланып тең ата болот экен да. Ошондуктан дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Анан бүгүнкү майрам кадимки түйшүктүү күндөрдүн биринде эле башталды десек болот. Анан куттуктагандар болуп атат. Жакшы. Ар дайым сиздер элдин кызматында болосуздар да, анан бүгүн мына сиздерди ким куттуктап жатат? Бир аз эс аласыздарбы негизи өзүңүздөрдүн майрамыңыздарда? Жаңы эле эс алып. Негизи маданият кызматкерлери өзү кандай майрам күн болбосун эс албайт. Анткени ошол эле мамлекеттик кызматта болсун же ошондой эле өнөр адамы болсун, ушул баягы эми өзүм айланамда алган ырчы чорчулардын негизи кызматы ошол майрам күндөрү, кызмат ошол ушундай бир майрам күндөрү албетте сөзсүз түрдө биринчиден жана иш-чаралар уюштурулат. Анан ошол иш-чараларга барып кырдашка кызмат кылышка туура келет. Жана ошондой эле ошол майрам күнгө туш келген той топурлар да көп. Анан өзү негизи көбүнчө бардыгы эле мойнуна алышат болуш керек. Кырчылардын көбү ошо күндүз эс алат. Түштөн оп обед бүткөн малда чалсаң ошондо жаңы көзүн ушулап туруп аткан болот. Мен сезим айтайын дегени баягы маданият кызматкерлери башка бир тармактагы адамдардын кесиптик майрамдары менен куттуктап, ал жерге барып ырдап, алардын көңүлүн көтөрөт эмеспи? Ооба. Анан бүгүн дейт да, сезин айтайын, бүгүн сиздердин көңүлүңүздөрдү ким көтөрөт? Өзүңөр ырдап, чер жазып. Албетте биринчи ошол жакын адамдар үй бүлө куттуктайт маданият кызматкерлерин күнүн эми алар деле билип калышат да, жылдан жылга эметип отурушуп, анан үйүндөгүлөр куттуктайт, достор куттуктайт, ата-энелер куттуктайт дегендей. Анан атайын тиги болбосо эми
Маданият күнүнө арналган атайын биздин деле баягы иштеп аткан жерибизде корпоративдер болот. Атайын ушундай нерселерди уюштурат мамлекет тарабынан, жетекчилик тарабынан ушундай бир иш-чаралар жакшы банкеттер, ошондой эле сыйлыктар уюштурулат. Жыл сайын ушу маданият күндөрүндө министрлик тарабынан дагы ким кандай сыйлыкка татыктуу болсо ошол сыйлыктар менен сыйлап ушундай бир жакшы майрамдардын бири болот биздики деле. Көбүнчө бирок ошол биз өзүбүздүн майрамыбызда деле кызматта болобуз. Туура. Баягы айтып коет, ырчылар сыныр болот, ырдап келген жерине ырыс менен кутканот дейт. Анан сезим бүгүн атайын суран эми аккордеон алып кел. Эми көбүнчө суран ушул көргөндө биз көп жерде аккордеон менен жакшылыктарда кызмат кылып жүргөнүн көрөбүз. Анан эми жалпы маданият кызматкерлерин да куттуктап туруп бир жакшы чыгарма аткарып бер. Сизден бир жагымдуу чыгарма болсун. Кесиптешим колдоп туралы. Айбай кеттик эми. Рахмат. Бүгүн эми биздин мурунку маданият каймактары, мурунку залкар обончуларыбыз ошо көйнөрүбүз жакшы өчпөс из калтырып кетишкен. Менин оюмча ошо чыныгы майрам ошол инсандарды болуш керек деп ойлойм. Биз эми ошолор калтырып кеткен изди ошолордун жанынан элесине чыккан ырларды аткарып, мындайча айтканда ошол калтырган нерсе менен биз нан таап атабыз да. Анан мурунку Асанкалы, Ырысбай, Чубак, Түгөлбай ошол залкарлардын обондорун аткарып жүрөбүз. Анын ичинен Асанкалы Керимбаевдин обонун көбүрөөк аткарып жүрөм. Ошол Асанкалыйдын сулууга деген ырын ырдап коелу. Анда бул да ошо бир сезимдин, махабаттын, сүйүүнүн символу болгон чыгарма. Сөзү Алымкул Осмоновдуку, билесиздер. Кеттик.
болду, урматтуу маданият кызматкерлери, дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайлык. Бүгүн сиздер үчүн жакшы жагымдуу чыгармалар, жана ушундай жакшы сөздөр айтылып жатат. Анан Суран, ушул аккордеонду канча жашыңдан кармадың? Кичинемен эле ушу мектеп курагынан баштап эле ойнойм. Бизде бүгүн келген конокторубузга атайын бир кыска нуска оюндарыбыз бар. Анан ошол оюнду ойноордон мурда бир келишип алалык. Эгерде сен оюнду таппай калсаң, бизге ар бир оюнда таппай калгандыгың үчүн логикалык суроолордон берелик, сезим, алгач логикалык суроолордон берели. Бир куплеттен ырдап бересиң эгер таппай калсаң. Жарайт. Таап калсаң, биздин башкы өнөктөшүбүз болгон Пиала чайынын жашынакай чайларын сага белекке катары суналы. Биздин кесиптешибиз атайын Сезим Илимбекова бир логикалык суроолорду таап койгон экен, бирок мен да билбейм азыр. Анда сиз дагы чогуу берейин сиздерге. Бул эми келген коногубузду кыйнабайын деп мындай жөнөкөй эле суроолорду карадым. Чайдын баарын алам ба? Утсаң баарын аласың. Утсаңыз баарын аласыз. Баарын болсо табайын анан. Алгачкы суроо мындай болсун. Элдин баары кимге барганда баш кийимдерин чечишет? Ойлонуңуздар. Элдин баары кимгеби же каякабы? Кимге барганда, каякка барганда баш кийимдерин чечишет? Логикалык суроо десек болот. Элдин баары кайсыл жакка барганда? Мончого эмеспи? Жок. Баш кийимдерин чечет. Эми бирок мончодо деле чечет. Баары эмес да бирок. Баары чечиш керек. Элдин баардыгы, Ооба, сөзсүз чечет да, ал жактан чечишпей койгонго мүмкүн эмес. Таптым окшойт. Таптыңызбы кесиптешим? Мен айтып турайын, бирок ал болбой калышы да мүмкүн. Ал болбой калышы. Уктаганда дейин десең баш кийим кийип уктагандар да бар да. Ооба. Жол салынып уктагандар бар. Логикалык суроолор, ойлонуңуздар. Айымдар мырзалар деле. Суга түшкөндө? Жок. Көлгө түшкөндө? Жок. Балким сиз айтып көрөсүзбү, жардам берип? Мен эме же дароо эле таап алам деп ойлойсузбу? Чач тарашка деп ойлоп атам. Туура. Чайды эми кесиптешиме берет окшойт. Чайды зыңыра берет. Жок, чындыгында кесиптешимди билбейт. Мен атайын даярдап келгем. Кийинки суроо. Топту сизге кайра кайтып келиш үчүн кайдан ыргытуу керек? Топту сизге кайра кайтып келиш үчүн кайда ыргытуу керек? Топту? Ооба. Өзүңүзгө кайра кайтып келиш үчүн кайда ыргытуу керек? Дубалга? Жок, ойлонуңуздар. Сиз да ойлонуп көрүңүз. Асманга? Топту. Асманга ыргытыш керек? Өйдө ыргытуу керек, Кол чабуулар туура. Өйдө ыргытуу керек асманга. Бир. Башка түш коза чыдам. Эң чоң казанга эмне батпайт? Үчүнчү сурообуз болсун. Эң чоң казанга Ойлонуңуздар. Оңой эле. Кап дейсизби? Эң чоң казанга Туура. Бирок биздин эфирде чыкканда жардам берип койду окшойт. Жардамчылар бар. Көрүүчүлөр жардам берип койду окшойт. Тигил жактан сураңа сурап. Ооба, кандай капкан болсо да ошого батпагыдай жазайт. Дагы бир суроо берейинби? Дагы бир суроо берип көрөлү. Деңизде көп кооз майда таштар болот, бирок бир таш болбойт. Ал кандай таш? Деңиздеби? Ооба, деңиздин ичинде көптөгөн майда таштар болот, бирок бир гана таш болбойт экен. Ал кандай таш? Мен таптым. Сиз унчукпай туруңуз. Айтпай турайын. Биздин келген коногубуз Кургак таш болбойт. Туура. Калчалар болсун. Калчалар болсун. Суранган кел, өзүң кол менен бир пиала чайым бер. Ооба. Бүгүн майрамдын үстүндө. Дагы бир жолу сиздин майрамдык бүгүнкү кесиптик байрамыңыз менен Оюндан куттуктап. жеңгендиги үчүн. Ооба. Тойдо деле Чайын байгыл. сизге сунуп кетейин. Үйүңүзгө барып, үй бүлөңүз менен Күндө султап келип атып, чайдан ичип жаталы эми. Негизи баягы тойдо көп жүрөсүң, анан тойдон дагы ушундай белек алып каласыңбы? Ооба, тойдо көп жүрөбүз, анан тойго көп эле алабыз. Үйдө белектер мынтип келип ушундай тойдогу эми өзүңүздөр көрүп жүргөн чоң кичине белектер улам келе берип үйгө толуп калат, анан келинчек жыргайт, өзүбүздүн жакшылыктарды ар кимге белек кылчу. Сезим, бүгүн эми Суранды чакыргандан кийин дагы бир чыгарма өрбөзөк болбойт. Чүнкү Суранын аткаруусунда бир жакшы клип бар. Клипти берели Суран, кандай дейсиң? Ошондуктан Суранын аткаруусунда бир жакшы клипти көрөбүз. Баарыбызга эле белгилүү болгон, убагында хит болгон Зарыкканда. Туура таптымбы? Туура. Анан өзү Суран Садыбаковдун атканына Зарыкканда деген чыгарманы кабыл алыңыздар. Ажарың аңар балып, дидарың азарланып, мұңқаны ырырдадың, бұлбұл құшқан айланып, қино салған қылығың қызғалдақтай бұралып, күн кечке созым обон бүкіт болып үн салып, үн салып, ой, үн салып.
Ардактуу телегөрүүчүлөр, бизде майрамдык эфир уланууда. Сурам Садыбакасовдун Зарыкканда деген чыгармасын чогуу биргеликте көрдүк. Ал эми ушул Зарыкканда жөнүндө сурайын дедим эле. Эмнеге зарыгып чыгардың эле? Сурай берип суранда экен. Бул көпчүлүккө эле белгилүү, Аскат Жетиген уулуна таандык. Зарыкканда деген кандай? Бул деле ошол ашыктык сезим, ошол махабат сезимдин аркасынан чыккан, жаралган чыгарма болсо керек. Ал чыгарманын чыгышына эмне түрткү, эмне себеп болгону деле мага белгисиз, бирок ырдын башынан этегине чейин мындай тыңдап уккан, түшүнүп уккан адамга ошол арзып, зарыгып, ошол эң аягында болсо арманга тумчуктурбай, алганым болчу жанымда деп деген саптар менен бүтүп атпайбы, ошол болгон жан дүйнөсүндөгү ашыктыгын, болгон сезимин билдиргендеги маанидеги эле чыгарма. Жакшы. Мен бир суроо берейин деп турам. Жана келген коногубузга да бергенбиз да. Негизи азыр бүгүн майрам, ана майрамдан биздин эфирден чыгып алып, кайка барып майрамдын байсаларын негизи билип алалычы да. Ким кайсы жака барат? Биз бүгүн ошо биздин эми өзүбүз чыгармачыл инсан болгондон кийин жакын дос курбулардын көптүгү эле ошол чыгармачыл жолдо жүргөн инсандар. Анан ошол эле ырчы шоорчулар, кесиптештер, сахналаштар болуп кетсин деп буюрса, эми бүгүнкү маданият күнүн белгилейбиз. Жакшы, Суран мырза, негизи эле көп жылдан бери ушул чыгармачылыкта аркалап келесиз да. Анан эң алгачкы күнүңүздү бүгүн бардык эле келген конокторубузга бергим келип жатат. Анткени ал унутулгус күн болуш керек. Эң алгачкы сахнага чыккан күнүңүздү бир айтып берсеңиз. Эң алгачкы сахнага чыккан күнүм мен алгачкы ушул Борборго студент болуп Мураталы Күрөңкеевке келгем. Ошол жерде ошондо 2005 жылдар болуп калат экен, 2005 жылдар. Ошондо ар бир айдын 6-сы деп биздин кыргыздын кодулдары бириккен бир жакшы долбоор болуп, аябай ошол ар бир айдын 6-сы деп дүркүрөп турган кези болчу. Ошондо Борончу Кудайбергенов агабыз менен таанышып, ушундай тойдо эме болуп калып, анан ошо Борончу эке ар бир айдын 6-сында ырдайсың деп мени жетелеп барган. Ээрчитип барып, аккордеонумду колума карматып, анан эң биринчи ошол спорт ордосунда ар бир айдын 6-сына чыккым. Албетте мурун кийин мындай мектепте чакан жерде иш-чараларда биринекин ырдай калып жүргөн кезибиз болчу. Ал кезде деле эми аккордеондо тыңыраак ойной элекпиз. Анан 3000 кишиден ашык кишинин алдына чыкканда өзүм башкача болдум, бирок эми ошол кездеги менин деңгээлим менен мындай азыр ойлосом колдон келишинче жеткирерлик ырдап кеткен экенмин. Ал күндөр унутулбайт. Ошол ал дагы сезимдер, биринчи чоң сахнага чыккан күндөр, мен ошол чыгармачылыктын башаты, алгачкы студенттик жылдар, баардык ойдо, баардык сезимде. Баягы алгачкы чуу дегенде эле, бисмилля дегенде эле чоң сахнага чыккан турбайсың да? Бирок эми алапка чейин мектепте баягы өзүңдүн ырларыңды да, иш-чараларда, мектепте ошо кандай иш-чара болбосун эле жүрчүбүз да. Маданият кызматкерлери көбүнчө азыркы убакта той менен алек. Анан өзүң бир мекемеде, театрдабы, кайсы жакта иштеп атасың же ушу сен деле? Мен той мененби? Мамлекеттик жумушта иштейбиз. Аламидин райондук маданият бөлүмүндө Арка сыры деген ансамбль бар, ошол жерде солистмин. Анан негизгиси ошол эми кимге жашыруун азыр ырчылардын көбү ошол той аш менен оокат кылат. Биз деле ошол. Жакшы. Анда биздин эфирибиз дагы жыйынтыкталып калыптыр. Негедир келген коноктор баат эле кызыктуу болуп атат окшойт, аябай. Эми биз кызыгып калганда убакыт өтүп калат. Суран мырзаны дагы бир жолу ырдаталыбы? Дагы бир чыгарманы угалы анда Суран. Кайсы чыгарманы аркатабыз? Мен көп ырларды аткарып жүрөм, анан жанагы азыр ошол зарыккандан кичине деми суулай барган жердин баардыгынан суранып ошол аккордеон коштосунда ырдап жүрүшөт. Анан уруксат этсеңиздер ошол зарыккандан эле жанды ырдап коелу. Salgan kızgaldakтай buralып, gün geçke sozulmalı
баракелде. Чындыгында бул чыгарма жүрөккө жеткен бир сүйүүнү даңазалаган чыгармалардын бири десем болот. Рахмат Суран, атайын бүгүн майрамда келип, жалпы биздин теле аркылуу, жалпы биздин маданият кызматкерлерин, өнөр адамдарын куттуктап өзүңдүн дагы чыгармаларыңды аткарып бердиң. Сени бүгүнкү майрам менен куттайбыз. Биздин эфирден чыккандан кийин жакшы бир майрамды жакшылап улантып кеткиле. Ар дайым өнөрүң өсүп, талантың ташкындай берсин дейлик. Кыргыз маданиятын көтөрүп, өзүңдүн бир жагымдуу чыгармаларыңы арнап жүрөр. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде Суран Садыбакасов болду, маданияттын мыкты кызматкери. Биз алдыда эфирибизди улантабыз. Сиздер менен коштошпойбуз. Эч тагыр коштошпойбуз. Себеби бизде дагы кызыктуу экрандан алыстабаңыздар. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Негизи эле сезим азыр бир жарнамага барып келелик. Андан кийин кийинки келген биздин кадырлуу коногубуз менен тааныштырабыз.